грамм. Андан соң атайын тоокко арналган кошулма кошосуз. Калооңузга жараша мен орегано кошуп койдум. Андан соң 3 тиш чеснокту алып, майдалап турап аны дагы кошуп алабыз. Бардыгын жакшылап аралаштырып, азыраак туз кошуп, жарым саатка же болбосо 2 саатка дагы коюп койсоңуз болот. Менде бул жерде картошка, сабиз жана дагы брокколи. Бардыгын майдалап турап, пакетикке салып, духовкаңызда 180 градуста бышырып аласыз. Ушунчалык даамдуу, сочный болот. Мен 120 градуста 1 саат бышырып алдым. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр.